Жалал Абад облусунун Аксы районунда Нооруз шаңы көпчүлүктү майрамдык маанайга бөлөдү. Бир канча күндөн бери райондун коңшу Өзбекстан менен чектешкен аймагында чукул кырдаал түзүлсө да, Нооруз адаттагыдай элдик майрамдоо менен коштолду. Район борборунда уюштурулган салтанатка бардык айылдардын тургундары чогулуп, Кыргыздын улуттук тамак аштарынын көргөзмөсү ат оюндары менен өттү. Аксылыктардын Нооруздагы маанайына кабарчыбыз Осмон Уламсадыров да күбө болуп келген. Район борбору бүгүн адаттан тышкары, аянт толлу эл, алардын майрамдык маанайы жайдары, анан калса көргөзмөгө коюлган түрдүү даамдарда көңүл жубатат. Тамак аш жарманкесине катышып жаткан 32 мекеме ишкана келгендерге даамыз тийгизип жатты. Бардыгыбыздын тилегибиз айдан аман, жылдан эсен бололу деп тилек кылып атабыз. Элибизде дайыма тынчтык болсун, биримдүүлүк болсун, ынтымак болсун. Эгерде ушулар болсо, биз сөзсүз жакшы ийгиликтерди 2016 жаратабыз. Майрам шаңын сүмөлөксүз элестетүүгө мүмкүн эмес. Андыктан айыл өкмөттөрүнө келген жаш каарынын баары сүмөлөк ооз тийип, эл саламаттыгы менен ынтымагын тилеп жатты. Биздин Кыргызстанда тынччылык болсун, ынтымак болсун, дайыма ушу мамлекетибиз гүлдөй берсин, өнүгүп өсө берсин. Бүгүнкү майрамды жакшы майрамдап атабыз. Балдарыбыз менен, кыздарыбыз менен. Биздин ушу аскер кызматчыларыбыз дагы, сакчыларыбыз дагы ден соолуктары жакшы болсун. Аксылыктардын тынчтыкты тилеши да бекер жеринен эмес. Бир канча күндөн бери райондун Өзбекстан менен чектешкен жеринде түзүлгөн жагдай дагы бир ирет ынтымак менен туруктуулуктун маанисин даңазалап отурат. Биздин Кашкас айыл өкмөтүнүн тургуну катары мен ишенимди айта алам, бүгүнкү күндө эч кандай кооптонуу жок. Майрам болуп атат өзүнүн оюндай. Биз ишенебиз, биздин өкмөткө ушул мамлекеттик деңгээлде дипломатиялык жол менен чечилет деген ишенимдебиз. Элдин арасында ошондой ишенимдер бар. Майрамдын экинчи бөлүгү ат майданда уланып, мында 12 топтон турган балбан жигиттер көк бөрү оюнун көркүнө чыгарышты. Байге фонду 60 000 сом болсо, биринчиликти камсыздаган команда 30 000 сом менен сыйланды. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу, Аксы району.